Биргеликте кол кармашып ийгиликке жеткендин сыры бул ынтымакта болгонундан казалган Улуттук телерадио берүү корпорациясында Түгөйлөр таймаша эфирде. Саламатсыздарбы? Алганың начар болсо аңга түшөсүң, алганың жакшы болсо дөөлөт курулуштун бир бөлмөлүү батирейин утуп алмасың демекчи, бүгүнкү Түгөйлөрдү сиздер менен тааныштырабыз. Биз баштадык. Кыргызстандын 7 тубанынан 4 бурчунан келген эң ынтымактуу, үлгүлүү түгөйлөр сахна артында даяр турушат. Анда эмесе күйөрмандар, биздин студиябыздын коноктору жана сын алган ар тарабында отурган телекөрүүчүлөр алкыш арнап, кол чаптап, достуруңуздарды суранмакчыбыз. Биз анда эмесе түгөйлөрүбүз менен тааныштыралы. Биринчи биздин оюнубуздун катышуучулары Керимжанов Мирлан жана жубайы Тунайбекова Мускол. Дос болуңуздар. Опа! Ойбай, шашлык келдиңиз. Ассаламу алейкум. Кош келдиңер. Мирлан мырза, саламатсызбы, Мускалайым. Бул түгөйдү колдоп келген студиябыздын коноктору, гана колдоочулар барбызбы? Бир кол чапкаңыздарчы. Мирлан мырза, кош келипсиз. Юбилейиңиз менен ийгилик каалайбыз сиздерге. Рахмат. Айта кетсеңиз, баш кошконуңуздарга канча жыл болду? 9 жыл болду. 9 жыл болду, Карап көрсөңүз, шектен ойлонуп кеттик, канча жыл деп айтсак депчи. Кайсы кесипти аркалап жүрөсүз? Ашпозчу. Ай, баракелде. Колуңуз аябай мыкты турбайбы? Үйдө тамактын баарын өзүңүз жасайсыз? Жок. Ошону сурайын деп аттым эле. Деги эле ашпозчулар үйдө тамак жасайбы да, Мускалайым? Сиз тамак жасайсыз да, туурабы? Ооба. Аны эми өзү профессионалдуу ашпозчу болгондуктан тамагыңызга претензиялар, комментарийлер көп болбойбу? Жок, такыр комментарий айтпайт. Урдуруп эле жей берет дедиңиз. Ооба. Жакшы экен. Анда эмесе биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Мен дагы бир суроо берип коеюн деп атам. Сиздер 9 жыл болуптур, канча балалуу болдуңуздар? Канча баланын ата энеси болуп? 5 баланын ата энеси. Ай, баракелде. Кол чаап коелу, кол чаап коелу. 5 бала. Биякта биздин маалымат болгон 2 кыз, 3 эркек экен, Эркектер мындай тарбияда оңойраак бекен, кыз тарбиялар оңойраак бекен. Кандай экен? Кыздар оңойраак болот. Кыз оңойраак болот экен. Балдар кыйынаак болот экен. Балдар кыйынаак болот. Несі кыйынаак болот экен? Мүнөз жагынан, Тентек. тентек жагынан. Кыздар назик, жумшак, тили кат. Ооба. Эми азыр кичине чоңойгондон кийин переходный возраст башталганда дагы бир сүйлөшүп көрөлү сиздер менен, Анда эмесе бул түгөйгө ийгилик каалайбыз дагы, бир кол чапкаңыздар. Колчалар менен узатабыз. Келиңиздер. Төрдөн орун Төр алыңыздар. сиздердики. Кезектеги түгөйлөр сиздердин назарыңыздарга тосуп алыңыздар. Темиркулов Нуркыял жана Султанова Айсенем. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Нуркыял, Айсенем. Жакшыбы? Манай жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн сиздерге колдоп ким келди? Биздин бир туугандарыбыз, апам. Ай, баракелде, жакшы. Кана бир дем күч берип коюңуздарчы. Жакшылап сүрөп, коштоп колдоп коюңуздар. Жакшы. Ошол эле адаттагыдай сиздерге суроо, баш кошконуңуздарга канча болду? Бул сана мына Айсенем жооп берсинчи, мына жооп берейин деп даяр болуп турган сезилип турат. Мени сураңызчы, Санжар мырза деп. 4 ай болду. 4 ай болду. 4 ай болду. Ошол мындай. Сиздер жаңы баш кошкон турбайсыздарбы? Свежий болуп турган билинип турат да. Булар али бири-бири менен уруша элек. Булар али бири-бирине "Я" деп жооп бере элек. Көнүшүп калдыңыздарбы? Ооба. Эртең менен оңгондо деп мындай чочумай жокпу? Андай болгон жок. Чочуп, алым бары өтүп кетти. Андай болгондо эле жокпу? Жок, андай болгон жок. Бири-бириңиздерди кандай эркелетип атасыздар? Кандай сөздөрдү ойлоп таптыңыздар? Нуркыял, сиз Айсенемди эмнеде эркелетесиз? Менби? Мен жаным, жүрөгүм деп эркелетем. Чын элеби? Ооба. Студия съемка үчүн эмеспи? Жок. Чын эле ошентип эркелетеби? Айсенем дейби? Жок, ошентип эле. Сиз эмнеде эркелетесиз? Мен алтыным, тоже жаным деп эркелетем. Жакшы, булар романтиктер турбайбы? Азырынча 4 эле ай болуптур, буюрса. Мына ушундай боюнча бири-бириңиздерди эркелетип, коштоп, колдоп жүрө бериңиздер. 4 ай, 4 жыл, 40 жыл ушундай болсун. Ийгилик каалайбыз. Бир кол чапкаңыздар. Биздин буга чейинки чыккан түгөйлөрдө 5 угул 5 баласы бар экен. Андан ашыңыздар сиздер. Ашыңыздар, ийгилик. Албетте. Расмий түрдө жарышка баштадыңыздар. Кыргыздын санын көбөйтүңүздөр. Биз улантабыз. Кийинки биздин катышуучуларыбыз, урматтуу көрүүчүлөр, бул түгөйлөр болсо биздин биринчи сезондо дагы катышкан. Көпчүлүктөрдүн суроосу боюнча бул түгөйлөр атайын биздин алыскы Тоғызторо жергесинен келип ушул таймашка катышып отурат. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Жумакадыр уулу Калберди жана Табылды кызы Насика.
Assalamu alaikum. Жакшысыздарбы? Assalamu alaikum. Калберди менен ачкат өзүнүн үйүнө келгендей эле келдим. Кандайсыңар? Жакшы, от жагып койдуңар, итти байлап койдуңар да, Аман эсен келип алдыңыздарбы? Алыстан келдиңиздер. Жолдон келет, бири-биринен менен чарчы-чырчырдак болуп кеткен жокпу? Анда кол кармаш, жакыныраак туруп бериңиздерчи суралчы. Сиздер деген биз былтыртан бери сагынып калдык. Деги эле айтыңыздарчы, эмне кеп, жаңылыктар, бар жакшыбы? Жакшы. Айлапа тынчпы? Тынч. Жатабыз. Бар жакшыбы? Анда бир сиздерден суроо, быйылкы сезонго кандай даярдыктар менен келдиңиздер? Буюрса жакшы, жакшы эле даярдык менен. Жаңы эле келдиңиздер сиздер алыстан, Аны карагылачы, ийгиликке жетишебиз деп алыстан сапар картып келип атышат. Эми былтыр түгөйлөр таймаш катышып келдиңиздер дегенден кийин коңшу коло тааныштар эмне деп айтты? Көргөндөр эми жакшы ойнодуңар деп эле айтып атышты. Болгону. Болгон жетишпей калдыңар деп. Бирок силер жарым финалга чейин келдиңер. Абдан сурандыңар, анан биз болсо суранычыңарды аткарып кайрадан сиздерди кийинки сезонго чакырдык. Сиздердин деги эле колдоочу армияңыздар да толтур экен. Бизге 10 миңден ашык анкета келди да. Ошолордун арасынан мына былтыр алыстан келгендер сонун болчу деп туруп аябай көп суранды. Эми албетте эле биз Улуттук телерадио берүү корпорациясы болгондуктан, сиздердин кызматыңызда да болгондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз дагы чакырып отурабыз. Элдерге бир салам айтып коңуздар. Бүгүн колдоп ким келди сизге? Бизге досторубуз, кайнелерим, жеңем. Жакшы, колдоп коюңуздарчы кана. Тоосторго салам айтып койгучу кана. Бизден тоосторго салам. Насихат сиз кандайсыз? Жакшы. Калберди айтып окшойт, сүйлөбөй келсең да. Жакшы, сүйлөп, көбүрөөк сүйлөп туруңуз. Бизде деген айымдар көбүрөөк сүйлөсө көрктүнөт да биздин берүүбүзчү. Андыктан бир колчалар менен сиздерди төргө узатабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, анда эмесе шартыбыз менен дагы бир ирет тааныштырып өтөлү. Барыңыздарга маалым болгондой, ар бир берүүбүздө 4 оюн бар. Биринчи оюн менен 4-чү оюнда түгөлөрдүн баары катышат. Албетте, биринчи, экинчи, үчүнчү оюнда 1 упайдан беребиз дагы, 4-чү оюнда, чечүүчү оюнда 3 упай бермекчибиз. Албетте эле бүгүнкү берүүбүздө эң көп упай чогулткан түгөйдү биз кийинки таймашка дагы чакырмакчыбыз. Албетте эле ушул жылдын жыйынтыгында Кыргыз Республикасында эмгектенип аткан эң мыкты компаниялардан бирөөсү Дөөлөт курулуштун мега проектинен Шопоков Эко Ситиден бир бөлмөлүү батир ремонту менен, жазалгасы менен даптайыр кылып документин колуна тапшырабыз. Бул мен ойлойм эң сонун мотивация. Албетте эле жеңиште сөзсүз түрдө уткандар болот, утулгандар болот, бирок эң негизгиси ар бир таймаш бир нерсени даңазалаш керек. Түгөйлөр кол кармашып, ийгиликке ынтымак менен жетсе болот деген сөздү биз пропаганда кылабыз. Андыктан Улуттук телерадио берүү корпорациясында эң биринчи шоу башталып турат, түгөйлөр таймашы. Биз баштадык. Бир кол чап коюңуздар. Шопоков Эко Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биринчи оюнубузду баштайлы. Биринчи оюнубузду биз бир аз акылдуу оюнга дагы басым жасайлы деп чечтик. Интеллектуалдуу оюн болот. Шартыбыз боюнча түгөйлөрдүн баары чоо катышат. Муну акылдуу бомба деп атап койдук. Ардактуу биздин катышуучулар, азыр бул биринчи оюн, баарыбыз чоо катышабыз. Оюндун аты бомба. Биз интеллектуалдуу бомбаны уюштурдук атайм. Мына силердин оюнга кармаган топ бул бомбанын элесин көргөзүп турат. Азыр барыңыздар могул жактан тоголок болуп тизилебиз. Отуруп туруңуздар, түшүндүрүп берейин. Тизилебиз. Тизилген соң биз бул жактан отчет башталат. 30 секунд бүткөндө даң деген звук чыгат. Ошол жарылганда кимдин колунда бул топ калып калса, ошол адам мырзасы болобу, айымы болобу ордуна отура берет. Ал үй бүлө утулат, ордуна отурат.
1 минут жаңырат. Мисалы үчүн кимдин колунда жарылып кетсе, жолдошунда, жубайында жарылса дагы, ошол түгөй ордуна отурат. Калгандар улантат. Бири-бирибизге ыргыт беребиз. Анан кимдин колунда топ калган болсо, алда отулат, акыры утканга 1 упай тапшырылат. Ал эми буну кантип ыргытабыз? Ыргытып атканда жөн эле ыргыт бербейбиз. Мисалы үчүн биз айтабыз, суу жаныбарлары деп теманы бердик, ыргытып атканда, мисалы үчүн, карп, Кит. акула, Дельфин. ошентип ыргытып беребиз, бияктан секунда бүттү да. Мисалы үчүн, менин колума тигенде таң деди, мен утулуп калдым. Менин үй бүлөм кетти. Ан калгандар улантып беребиз. Ар бир этапта кетип аткан сайын теманы өзгөртүп турабыз. Макулбу? Биз теманы сиздерге топтомоп туруп, ыргытып берип атканда теманы айтабыз дагы, анан дальше кете беребиз. Анан айтып атканда биринчи айтып туруп, анан ыргытабыз. Такыр таппай кетип атсаңыздар, улантып кете берсеңиздер болот. Мисалы үчүн, импровизацияга тыюу салынбайт. Мисалы үчүн биз бул акула деди, менде вариант түгөм калды, акуланын баласы деп ыргытып койгон болот. Мисалы үчүнчү, ошондой сыяктуу кылып, макулбу? Акуланын тайкеси деген сыяктуу. Анан кайталанмай жок. Мен акула десем, тиги оппонентин да акула дебеш керек. Ошондой эле ар түрдүү темалар болот. Макулбу? Колдон келишинче топту сөздү айтып туруп ыргытып жибериш керек да, жарылбаганга аракет кылабыз. Аягында калганга. Муну кармай албай калсак, жерге түшүп кетсе, силер колго карма алып ыргыткыча эле жарылып кетсе утулуп каласыңар. Ошо колдон келишинче түшүрбөң аракет кылгыла, кармагыла, айтып туруп кийинки үй бүлөгө берип салгыла. Бир гана эркектер эмес, бул жакта айымдар дагы, мырзалар дагы ойноп турсун, макулбу? Бири-бирибизге ыргытабыз. Onu ыргытып атканда аккуратно ыргыткыла, кармаганда да аккуратно кармагыла. Ташбака. Түгөйлөрдүн баарын жаныбызга чакырабыз. Келиңиздер. Кол чабуулар! Айлана чөйрөп туруңуздар. Сиз бул тарапка. Сиздер бул жака. Бир кадам артка жылыңыздар. Келиңиз, бул тарапка. Бардык көрүнүктүү болсун. Жакыныраак турабыз. Сиз бир кадам артка. Мына кең сонун болду. Сиз бере керек. Шартты түшүндүрдүк. Дагы бир рет кайталап кетели. Бул акылдуу бомба. Биз азыр 1 мүнөттүк чектөө бар. Кадимкидей эле баягы кинодогудай ту баң деген үн чыгат. Ошол үн чыкканда кимдин колунда топ калып калса, ошол түгөй менен чогуу ордуна отурат. Акырында ким утса, ошол түгөйгө 1 упай тапшырылат. Түшүнүктүү болду окшойт, Сиздер жакыныраак туруп алыңыздар бири-бириңиздерге. Жалаң мырзалар, жалаң айымдар катышпасын, алмак-салмак ыргытып туруңуздар. Бири-бирибизге ыргытмай жок. Мисалы үчүн сизге тийсек, сиз бул тарапка же бул жакка ыргытасыз. Колдон түшүп кетсе, колду алып туруп, анан айтып туруп, анан ыргытабыз. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Шарттагыдай эле баарыбыз 3төн 1ге чогуу санайбыздагы оюнду баштайбыз. Биздин берибиздин генералдык өнөктөшү бул албетте Дөөлөт курулуш компаниясы. Демек, биринчи теманы курулушта колдонулган жабдыктар деп баштайлы. Стройкада, курулушта эмне керек болсо, эмне колдонсо ошонун баарын айтып берсеңиздер болот. Чогуу даярбызбы? Кана эсептейбиз? 3, 2, 1, баштадык. Курулуш материалдары. Цемент. Ара. Мастрок. Арматура. Балта. Труба. Цемент. Ара. Цемент айтылган экен, кайра алабыз, кайра. Айтыңыз. Перфоратор. Аттиш. Гүрөк. Балта. Отвертка. Айтылган. Болгарка. Кафель. Штап. Кетмен. Обой. Күрөк дейт. Шпаклевка. Дрель. Дрель айтылган. Тосуңуз, дрель айтылган экен. Жаңы айт. Шпаклевка. Родбан. Шпаклевка. Кирпич. Мен айтып Бериңиз. Бул жакта шуруп деп айтып туруп ыргытканга жетишти. Сиздин колуңузга тер менен жарылып кетпеди тилекке каршы. Келиңиздер, сиздердин түгөйүңүздөрдү эс алып туруңуздар. Бир кол чапаңыздар. Бул түгөйдү бери чакырабыз.
Анан жанагыга окшошуп кетти. Насихат сиз могут туруп, он чыкпай калды дейбей жок, айтып кой. Жок дегенди айтып туруңуз. Анан жакыныраак турабыздар. жана кайталанып атам мисалы сизге дрель деди, сизге дрель деп айтылды. Колуңа тийди, кайталанган. Бул кайталанган деп туруп кайра өзүнө берип коюңуз. Макулбу, башкасын айтылсын. Анда эмесе улантабыз. Бизде азыр кыш мезгили болуп турат. Түгөйлөргө кыш мезгили деген теманы берели. Бардыгын айта берсеңер болот. 1 2 3 баштадык. 3 2 1 оппа. Кар, аяз ата, ызгар, елка, шамал, муз, жаңы жыл, лыжа, подарка, чана, коньки, аяз атанын аялы, аяз ата, айтылган, Айзаттаны. чана, аяз ата, айтылган, лыжа, алда айтылган, коньки, каток, чана, перчатки, муз, муз айтылган, жалбыракта кар, шапка, суук, новогодний корпоратив, кыш, кар, айтылган, аяз атанын кызы, аяз атанын тайкес, аяз атанын кайнеси, муз, муз айтылган, өтүк, сапожка, лыжный костюм, куртка, шим, Мен деген Аяз атанын тайкеси бар экен бүт маселем. Аяз атанын тайкеси үчүн бир болчу коюңуздарчы. Анда эмесе интеллектуалдуу, акылдуу бомба оюнунун жеңүүчүлөрү Калберди менен Насихат болду, бир кол чапкан. Болчолор биринчи оюндагы биринчи упай сиздердики. Куттуктайбыз. Нуркая Лайсенем жакшы келе атасыздар. Баары дара жакшы. Албетте эле бул биринчи оюн эле болду. Андыктан биз улантабыз. Гол чабуулар! Үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган Түгөйлөр Таймашы долбоорунун башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Эко Сити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр Таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин баарын көрүңүздөр дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Көрө көсөм болосуң, сүйлөй чечем болосуң демекчи, акырындап биз экинчи оюнубузга келип калдык. Экинчи оюнду биздин мырзаларыбыз үчүн даярдаганбыз. Ага чейин болсо биздин жаныбызга айымдарды, жубайларын чакырабыз. Айымдар, келиңиздер. Спорт ден соолукту чыңдайт. Келиңиздер. Айтып кетсиңиздер, жеңелер, мырзалар, дегеле жолдошторуңуздар спорттон кандай, футболдон кандай? Насихат баштайлычы сизден. Калберди футбол ойноп турабы? ойнойт, Канча жумада канча күн ойнойт? Достор менен ойнойбу же чогуу ойнойсуңарбы футбол? жок, футбол, волейбол экөөтөн жакшы ойнойт, Волейболдон да жакшы. жакшы. Футболдон жакшыракпы, волейболдон жакшыракпы? Мен волейболдон жакшыраак, өзү тренер да залда. Тренерби? Волейболдон Машыктыруучу. Ооба. Жакшы. Ал эми мыскалайм. Мирлан мырза ойноп турабы футбол? Жок, футбол ойнобойт. Эмне ойнойт? Тренажер эле, Мирлан футбол ойнойт, бир эле нерфим ойнойт деп коет. Жок. Тамак эле жазып отурат дегенди айттыңыз. Тренажер менен эле машыгат да, футбол ойнобойт. Темир көтөрөт. Анда качуу экен да. Жакшы. Үйгө отуруп, карачы кандай болуп деп мактанып турабызсың Ооба, жаныңызда. кайра сурап турат. Айсенем, силерде кандай? Мурда ойнойт болчу, азыр любитель. Азыр любитель. Бир айда бир жолу. Мурун ойнойт, азыр жакшы көрөт деп кой. Азыр убакыты болгон. Мурда сүйлөшүп жүргөндө ойноп жүрчү, үйлөнгөндөн кийин ойнобой калдыбы? Үйлөнгөндөн кийин сиз футболго жөнөтпөй калдыңызбы? Футболго барбай эле кой менин жанымда отуруп. Мурун футбол ойночумун, 4 айдан бери ойной элек. Билбейм эмне өзгөрдү 4 айдан бери деп коюңуз. Эми албетте эле тарс эткен бар тамаша. Биз бүгүн атайын эми футболго жакшы ойнош үчүн, волейбол ойнош үчүн бул эми дыхалка керек экен да, көп дем алыш керек, чуркашка тердеш керек. Биз эми студияда көп чуркатпайбыз. Биз атайын отуруп ойной турган футбол даярдап койдук. Байкадыңыздар, азыр мырзалар бул отургучка отурушат. Бул жактан башы чыгат. Анан ортого биз бул кичинекей топту коюп беребиз.
чырт дегенде булар топту үйлеп а менен түртүп гол киргизиш керек. Эми азыр бул жакта кадимкидей соодалаша турган болсок, бир аз оорураак болот. Анткени жеңишке жетиш үчүн 2 жолу утуш керек. Бирок сиздерден бир эле сурайм, сиздерден башка мырзаларыңыздарды эч ким жакшы билбейт да. Мен адашпасам керек болсо, бир туугандарынан, ата-энесинен караганда дагы эркекти аялы жакшы билет. Дегеле, ар бир сырларын, ыкмаларын, биягынан бурамасын бурап койсо, биягынан жылмайып калат дегендерин дем алганына чейин билет азыр. Аял заты билет. Ошондуктан азыр сиздерден бир сүйлөшүп соодалаша кетели. Ким утат деп ойлойсуз? Насихат сиздин оюңузча. Буйруганы? Антпеш керек. Калберди утат деш керек да. Сиз буйруган дегенде тиякта Калберди мырза дароо настроение түшө кетти. Мага эле буйруп атса керек деп. Оюңузча ким утат? Биз. Эми окшошту. Айсенем? Сиздин оюңуз боюнчачы? Биз утабыз. Эң мыктылар. Жакшы. Мыскал? Биз утабыз, бизде да ошондой ишенич бар. Ошондой ишенич бар, Эми албетте азыр канча гол киргизе алат дейсиздер мырзаларыңыздар, жолдошторуңуздар? 3. Сиздики 3. Канча убакытта? 1 мүнөт. Болгон 1 мүнөт убакыт берилет. Бул жерде эң башкысы ар бир беттеште 1 мүнөт. Биз дем алуу органды ченебиз да. 2 гол. Калберди канча гол киргизет? 4. 4 гол. Бул 1 таймаштабы, 2 таймаштабы? 2 таймашта. 2 таймда, 2 тайм. Албетте эле түшүнүктүү болуш үчүн дагы айта кетели. Мисалы үчүн Урмат экөөбүз жарышып атабыз. Мен 1 мүнөттүн ичинде Урматка көбүрөөк гол киргиздим. Урмат турат дагы кетет, кийинкиси отурат. Кийинкисине дагы мен утсам, ошондо жеңиш меники болот. 2 жолу утуш керек. Эгерде бир кругтан кийин утуш жок болуп калса, анда биз 1 мүнөт эмес 30 секунд кылабыз дагы, акыркы утуш ким болгонго чейин чогуу байкап турабыз. Анда эмесе биз сиздерге ийгилик каалайбыз, сиздердин мырзаларыңыздарга да ийгилик каалайбыз. Биздин шартыбыз боюнча упай ала электер баштайт. Калбердин упай алгандар эс алып турат, Калбердин үй бүлөсүндө бир упай бар. Сиздер эс алып туруңуздар. Биздин Нуркыял менен Мирлан мырзаны чакырабыз. Келиңиздер. Мирлан менен Нуркыялдын таймашына күбө бололу деп турабыз. Биздин аба футболубуз башталайын деп турабыз. Студиябыздын коноктору жакшылап колдоо көрсөтүп туруңуздар. 3, 2, 1. Башталды. 1 гол. Отуруңуздар, кет. 1. Так, хопа. 2. Нуркыялда 2 упай бар, 2 гол. Гол. Тиягынан кирип кетти. Гол жок, биядан кирип. Тиягынан кирип кетти. 2 болду. Хоп. 3-2 oldu. İyi, kayra. 4-2. 4-2. İyi. Biliyoruz. Out bol kaldı. Out. Anda emесе. 4-2 упай менен. Сиздердин алкышыңыздар менен. Биринчи таймашта Мирлан мырза жеңишке жетти. Бир гол жапыңыздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр байкагандай эле Мирлан мырзада бир жеңиш бар. Калбердини утса, демек автоматтык түрдө Мирлан мырзанын үй бүлөсүнө бул жарыштын алгачкы упайын тапшырмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Дайырбызбы? Havadan genen alıp durup kana 3, 2, 1 başladık. Oy. Siz turbağınız. 1-0. Mirlan aldı da. Ayak okuy. 2-0. 2-0. İyi. 3-0. Siz bu sol jактагы защитаны жакшылап карашыңыз керек. Калберди, сиз муну көтөрмөй жок, моюнду кыймылдадыңыз. 4-0. İyi. Kayra. Kazarmanski dem menен üylep koymasın katı. İyi.
5-0 болуп кетти. Кайра. Gülüңүз. Stop! 5-0! 5-0! Kol çağlar! Azdırmay turыңыздар. Бердактан Мирлан мырза, мен мындай ой келди мендечи. Сиз эми аш бошчусуз да. Ошо очокто от тамак бышырат окшойсуз. Үйлүп атып эле. От жаккычачы. От тутангыча өпкө биякта күчтүү болуп калыптыр бул жактачы. Опыт жакшы экен. Дегеле Кара Балтадан келгенин билбесем, Таластан келди окшойт деп ойлоп калмак экем деп тамашалап коелу. Бул экинчи жарыштын биринчи упайы Мирлан мырзанын үй бүлөсүнө кетти. Кол чабуулар! Куттуктайбыз. Кандайсыздар деги, жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы. Канчадан бери ушунда футбол ойноп жүрөсүздөр? Бүгүнөн баштап. Андемесе биз жарышыбызды уланталы. Бул Улуттук Телерадио Бир корпорациясында номер 1 шоу Түгөйлөр таймашы. Кеттик! Шопоков Эко-Сити сиздерге абдан ыңгайлуу шарттарды сунуштайт. 15 жылга чейин бөлүп төлөө. Баштапкы төлөмү жок. Жана дизайнерлик ремонту менен батирлер. Дөлөт курулуш компаниясы 0701 90 60 60. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 жалайыктар Mini-Vini сиздерди кызматташууга чакырат. Mini-Vinini күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Mini-Vini KG баракчасына кирип бире алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет. Mini-Vini ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Mini-Vini жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Бул ойунубуздун аты снайпер футбол деп аталат. Айымдар үчүн биз өзгөчө оюн даярдап койдук. Азыр биз мырзаларды чакырабыз да алар менен содалашабыз. Жеңелерге дагы дегеле бир аз дең соолукту чыңалай турган оюн даярдап коелу дедик. Бул снайпер футбол, анда эмесе мырзалар жаныбызга келгиле. Бир кол чаап коюңуздар. Мирлан, Нуркыял, Калберди келиңиздер. Биринчиден албетте эле биз мындай туткан эң маанилүү нерсебиз бул жакта ынтымак. Сиздердин да жардамыңыздар керек. Сиздер жеңелерде ойноп атканда сиздер дарбазачы болосуздар. Бирок ар бирөөңүздөргө, жүзүңүздөргө атай снайперлик прицелдер даярдап койдук. Муну жүзүңүздөргө кийгизебиз. Анан бул жактан бир аз көрүнүш азаят. Бирок ошол эле учурда сиздер тепсеңиздер болбойт. Сиздер бир гана карап турасыздар, дарбазачысыздар. Байкаңыздар, дарбазаны атайын кичинекей кылганбыз, Бул жакта бут менен тосуп алсак кирбей калат, ошондуктан бут менен тосмой жок. Дарбазанын жанында турабыз. Бир гана сиздердин жумушуңуздар топту кармап туруп, кайра ортого жылдырып бермей айымдарга. Бул жакта чабуулчулар айымдар болот. Ал эми жеңелер, мырзалар сымал эле 2 жолу утуш керек. 1 мүнөттүк чектөөбүз бар. 1 мүнөттүн ичинде ким канча гол киргизе алат, ошону чогуу байкамакчыбыз. Анда эмесе бул снайпер футбол. Эң алгач мырзалар, жеңелер спорттон кандай? Ойноп турушабы, катышып турушабы? Биздики жок. Сиздики жок? Жок, катышпайт. Бир да жолу мындай. Жок, үйдө балдар менен ойнойт, 5 бала менен. 5 бала менен ойногон өзүнчө эле спорт ба? Өзүнчө спорт балдар. 5 баланы тарбиялап чоңойткондо кайдагы спортко убакыт. Кээде керек болсо Мирлан мырзанын атын деле унутуп калса керек. Ай, ким элең, сен ким элең деп. Калберди. Насыйкатта барбы спорт? Спорт жакшы эле ойлосо. Кайсысынан? UFC деп койбойсузбу? Топтон, волейболдон жакшы. Сиз машыктырып турат окшойсуз өзүңүз. Өзүндө шыгы бар. Анткени мен спорттон неге сурап атам? Биринчи сезондо отунду аралаш боюнча рекорд коюшканда бул. Ара жок эле аралап салчудай аралап атыңыздар белесиздерчи. Кол менен эле жумалап салчудай кылпай.
Силердин рекордду азырынча эч ким кое элек. Жо чын. Бул рекордду дүйнөдө эч ким кое элек болгонго чейинчи. Андан кийин спорт менен машыктыбы, машыкпадыбы деп сурап койгон деле керек жок го деп ойлойм. Айсенем спорттон кандай? Нуркуял. Спорттон жакшы алда. Биз чогуу Кайсынысынан? волейбол ойнойбуз. Чогуу ойнойсуңар. Ким жакшыраак ойнойт? Сизби же келинчеңизби? Мен жакшы ойнойм. Бүгүн жалаң волейболисттер келген турбайбы бизге? Эми азыр канча гол, кимиси утат, эмне үчүн деген ойлор менен бөлүшүп өтүңүздөр. Мирлан мырза, сизден баштайлы. Эми утайлы деп келгенбиз эми. Утасыңбы көрсө? Иншалла. Мындай утуш үчүн кандай дем күчтөрдү берип турайын деп атасыз? Давай деп турасыз да? Давай деп турасыз. Алла деп турасыз да? Гол киргизбей, дарбазаны жакшы карап турасыз. Болду. Калберди. Биз деле колдоп сүрөп баратан жакшы тосуп берип турабыз. Нуркуял. Дем күч берип, команда болгондон кийин буюрса жеңебиз биз. Жакшы. Азыр мындай. Мирландын үй бүлөсүндө 1 упай бар. Калбердин үй бүлөсүндө 1 упай бар. Сизде азыр Нуркуял азырынча упай жок. Упай жок. Экөөңүздөрдөн ким биринчи баштаар экен биз аныктап коелу. Энна Беннессо деп коелу. Кана 1 2 3 дегенде 1 2 3. 1 2 3. Жого шашпаңыздар. 1 2 3. Жакшы. Сиз эс алып турасыз. Сиздердин үй бүлө менен биз оюнубузду, снайпер футболубузду баштайбыз. Өйлөр таймашында снайпер футбол! Айымдар үчүн даярдалган снайпер футболубуз дайым болуп турат. Айымы мына ушундай снайпер менен топту тебет. Ал эми мырзасы болсо жардамдашып, көмөктөшүп топту алып берип турат. 2 мүнөттө кайсыл түгөй көбүрөөк гол киргизсе, ал түгөйгө 1 упай бермекчибиз. Нуркуял менен Айсенемдин үй бүлөсү даяр экен. Көрүүчүлөр, студиябыздын коноктору 3 2 1 баштадык. Ой, кайып кетти. Шашпа. Жакшылап караңыз, снайперди. Мейлеңиз жакшылап. Мессига. Ай. Бизде койгоч. Давай. Кичине өтүп кетти. Жакшылап мейлеңиз. Нуркуял менен Айсенемдин колдоочулары болсо, кана колдоочулары болсо, колдоп чабыз. Дарбазанын жылдырекей жок. Давай. Айсенем чыныгы снайпер экен, э? Давай. Ай. Почти дейт. Караңыз. Шашпа. Кара, шашпа. Дегенде бир гол деп мына кыйкырып атышат. Ой. Айсенемге Нуркуял нары бери чуркаткан жабык атат окшойт да просто. Шашпай кара деп. Ой. Ай! Чуркагысына келбей калдым. Шашпай карап деп. Нуркуял, сиз үйрөтүп койсоңуз болот. Мындай деп. Давай. Буттун бул жагы менен. Бут иш жак бетине. Бутум көрбөй атат. Бутум көрбөй атат. Сиздин бутуңуз көрөбү негизи? Давай. Болгону жөн тоголот эле койсо, түз эле тоголот. Акыркы секундада 1 гол бул үй бүлөдө бар. Кол чабуулар. Азаматсыз. Менин бутум көрбөй атат дедиңизби? Бутуму көрбөй атат. Бутумду көрбөй атасызбы? Бутум көрбөй атат деп. Буту көрө турган таланттуу кыз турбайбы деп атпайсызбы? Жакшы элеби? Жакшы. Тиги Айсенемге караганда биздин батирди сиз утканга көбүрөөк мындай көңүлүңүз бар окшойт. Ошо менин мойнумда да. Азаматсыз. Сезимдери кандай? Айсенем аябай снайпер экенсиз негизи.
Байкадыңызбы? Жакшы эле көрөт болчумун, просто аябай көрүнбөйт экен. Эми отуруңуздар, дай салып туруңуздар. Кезектеги түйгө чакырабыз Калбердин үй бүлөсү. Кол чабуулар. Калбердин үй бүлөсүндө азырынча 1 упай. Ал эми насыйкат ушуга чейинки катышкан үй бүлөдө буларда азырынча 1 гол бар. Кенен эс алып атышат. Сиздерге ийгилик. Жакшы элесизби? Сиз болгону 2 эле гол киргизип койсоңуз утка чыгышы мүмкүн. Макул, даярдык. Даярбыз. Баары жакшы. Колдоочулар даярбы? Кана бир кол чабуулар жаңырсын. 3, 2, 1. Баштадык. Шаш баштат. Жүрөктө. Жанагы кинолордо болот го мына көздү жумуп, элестетип туруп. Ай, гол! Биринчи гол бар. Жакшы, түздөп коеюн. 2 гол! Жакшы. Мунусу кыйшак кетип калды. Баратан иштеп. Шашма. Шашма, баратан бири карасак. Мейлиңиз. Шашма. Насыйкат! 3! Насыйкат! Шашма. Калберди келелекте теп салып дейм. Опа! 4! Түзөп коеюн. Дагы бизде убакыт бар. Шашма. Дәр. Ой! 6 гол. 7! Vay azamatsız. Bol tügöylер. Kança жылдан beri снайпер футбол oynuyorsunuz? 5 жыл ойнап. Азамат кенсиз, байкадык го мындан туруп бир урганда. Анча-мынчабыз бул снайпер эмес, жөн эле тебиш кандай кыйын. Сиз айткандай эле спортко көп көңүл бурган үй бүлө окшойсуздар, Жок, бул үй бүлөдө чынында мындай аябай утабыз деген ойлор чоң. Тоғыстардан бери канча миң километрди басып келип отурушат. 7 гол болду. Куттуктап кол чап коелу гана. 7 гол. Аябай жакшы жыйынтык. Азыр кенен эс алып, дем алып күтүп туруңуздар. Келиңиздер. Кол чабуулар. Биз даярбыз. Күйөрмандар даярбы? Чогуу санайбыз. 3, 2, 1. Баштадык. Сиздерге бир аз ооруган анткени 7 гол керек. Кеминде 7 гол керек. Шашма. Караңыз, мейлиңиз жакшылап. Ой! Өтүп кетти. Шашма. Менче сиздердин колдооңуздар керек болуп атат. Мыскыл. Шашма. Girdi. Ой! Бул жерден болгону топту түз тоголотуп коюш керек. Get. Гол! Биринчи гол кирди, жакшы. 2! Шашма.
Шашма. Байке. Жақсы элеби байке? Жақсы. Түзлете ғой. Беш баланын атасында күч көп екен. Секен шек бербейт қош. Дықалға жетпей баштады. Ой. Дарбазаның шатысына тиіп қалды. Шашма. Түзлете ғой, түз. Гол! Ақырғы секундада Табилиттер қолады. уақыт бүтті, браво! 2 минутада сілердікі тілекке қаршы 5 гол болып қалды. 5 голда жаман емес, азаматсыз. Сезімдер қандай болды? Құдайға шүкір жақсы. Ардыр бай топты қойып кеткен сайын, түз тек. Қаяққа теп атасың, сөзге топты қой. Бұл жақта отырған аты не ұқсайды? Чоң атам, чоң апам, атам, апам. Ең сон. Сізді мінелі генен жүр отат десе, шептің бар бақта тұр бә. Бұлардың балдарын чұрқатып қойып, қайра теп қойып, генен тұрған ұрағымдан. Эфирде өз қом не қыла аласыңар деген сөз. Әлбетте тамаша. Шырқарамай деп қойып па? Үйгіліңіздерге орын алып беріңіздер. Бұл ойынымыздың жеңүүчүлөрү 7 гол киргизип 2 минутада Калберди менен Насикаттын үй бүлөсү аталды. Бул түгөлөрдө 2 упай бар. Куттуктайбыз. Дегеле алыстан аттанып келди. Ошондуктан булар аябай жакшы жарыш көргөзүп атат. Алдыда бизде чечүүчү 4-чү оюнубуз бар. Ал оюнда 3 упайдын тагдырын чечмекчибиз. Демек азыр баарында үмүтү үзүлбөш керек, баарында шанс бар. Өзгөчө биринчи түгөй, экөөңүздөрдө баары жакшы. Ай, болбой калды демей жок бизде. Бүт баарына акырына чейин мүмкүнчүлүк болуп турат. Анда эмесе Улуттук телерадио берүү корпорациясында түгөйлөр таймашы биз улантабыз. Кана кеттик. Түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок, 15 жылга бөлүп төлөп, сиз үйлүү болуп каласыз. Болгону алдыда турган номерлер аркылуу байланышып, Дөөлөт курулуштан үйлүү болуңуз. Жакшылар, кандайсыздар, жакшылар. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, 4-чү оюнубузга, чечүүчү оюнубузга келип отурабыз. Бул оюнду уткан түгөйгө 3 упай берилет. Оюндун шарты болсо жөп жөнөкөй. Ар бир мырзага мына ушундай атайын даярдалып койгон кляп тагабыз. Кулагында болсо кулактыктан ыр кетет. Анан кулагында кайсы ыр чыгып атса, ошол ырды оозуна бул кляпты салып алып ырдайт. Жубайы болсо кайсы ыр экенин табаш керек. Чекте 2 мүнөт. 2 мүнөт. Айтшор болуп кеткен. Чекте болгон 2 мүнөт. Кляптар стерилдүү, ар бир мырзага жаңысын беребиз. Эми албетте телекөрүүчүлөр кандай да болун, ар биринин биринин өзүнө берет аттай ойлоп калышпасын. 2 мүнөттүн ичинде эң көп ырды туура ырдаганы, түгөй туура тапканы, түгөйгө 3 упай тапшырылат. Анда эмесе, бир гол чабалар. Бул финалдык беттеш. Финалдык беттеште албетте эле азырынча упай жок түгөйгө биринчи баштоого мүмкүнчүлүк берели. Бир гол чаап коюңуздар. Келиңиздер. Аябай тишиңизди мактанган жакшы көрөт окшойсуз, я. Бирок тиш доктурдун рекламасына тартыла тургандай тиштериңиз бар экен жолдошуңуздун. Куттуктайм. Кичинекей кезиңизде аябай ата-эне тишке көп басым жасаган окшойт деп тамашалап коелу. Даярсыздар да. Деге ырга кандайсыз? Ырдайрак үнүн жакта. Ырдайсыз, бирок үнүңүз жок. Деңизчи кана? Кана ышкырыңызчы. Биз даярбыз. 2 мүнөттүк чектөө беребиз. Эң көп ыр тапса,
Ошол түгөйгө 3 упай. Даярбыз, чогуу санайбыз. 3, 2, 1. Баштадык. Арна сүйөнөрен ай Эннанаға ақ сүйі тартуға Сүйі балы Сенсіз саға Эже. ақ Юля Русская. сүйөнөрен Bir irdi taptık. Тыңа таяния ниная Тытая дикая Тыңая лилия Айдынай Лилия, Айдынай пьяная Лилия. Можно просто пропевать, вы уже сказали. Кто назвал? Kim ırdaçıle, kim ırdaçıle. Атараңа таяния ниная Өр таптыңыз да. Таппай атсаңыз кейінки дей берсеңіз болады уақыт кетірбей. Ты моя Лилия. Атқарушы. Бакыр. Бакыр емес. Улукман апа. Жоқ. Следующий. Кейінкір. Нанай, нанай, на-на-на-на-ра-нанай, на-на-на-на-на-на-на. Қайрат Нұртас. Жоқ, кейіnkісіне өткөтір. Мен бұл ұрды білем. Сүйі арғаны. Ой. Biz topu Ең соңы buy-buy. таптық. Екірді тұра таптық. Қыда Алматыда жоқ, Астанада жоқ. Алматыда жоқ. Сен істедің. Казахская исполнительница. Алматыда жоқ, Астанада жоқ. Есбехан. Есбехан, үшінші ирді таптық. Ана кексі. Мирбек Атабеков, кешкі Бишкек. Төртінші ирді таптық. Keçinde nay. Hey, barakelle. Ой, үн жоқтап қой өлесіз ай. Ай, сондырды. Айбай жақшы дайт екенсіз. Айбай жақшы чече өргенсіз. Біз ұрды албам дегеніңізбен жақшы дайт тұрбайсыз ба? 2 минуттың ішінде өзіңіздер байқағандай еле. 4 ырды тура таптық, құрметті көрушілер. Жаман емес, мұны ала кеттіңіз, үйден барып машығып тұрасыздар. Мирлан менен Мысқалдың үй бүлөсү даяр болып тұрышат. Буга чейинки түгөйлөр 4 ырды тура тапты. Сіздерге 2 минут уақыт беребиз. Болушунча жақсылап тапқанға аракет кыла. Колдойбуз, 3, 2, 1, баштадык. Жүрексіздай. Жүрексіздай Қанекей. Қанекей, таптық, бірінші ирде. Жақсы. Гүлзат қырылғадың. Жүрегіңе қарағаның сенсің, саңағаның сенсің. Таппасаңыз кейінгісі деп кетерсеңіз болады, кейінгісі. Аққы алып ұшқын келеді. Кубик қызы. Кубик қызы Айпери екінші ирді таптық. Я уезжу туда. Лепс. Таптық! Ең соңын үшінші ирді да таптық. Ана sana Ana sana Эме, Гамганстай. Төртінші ирді таптық, жақшы. Ой, мой волшебник, самый вкусный шоколад. Шоколадный заяц? Он нужен мне, нужен нам. Нужен нам. О, мой сон. Кимірдачылы айтып қойыңыз, айтып қойсаңыз. Уақытыңыз кетірмей кейінгі деп қойсаңыз болады. Андан кейінгісі. Ырдаңыз. I love you, I just go. I love you. I just let's go. You say. Кейінгісі деп қойсаңыз болады.
Төртүрдү тура таптык. Бул сизге эстеликке сактап коюңуз. Барып кытырден бердиле деп айттыңыздар. Рахмат. Сезимдер кандай? Буга чейин ырдап качан акыркы жолу ырдадыңыз эле? Мурда жаш кезинде болгон. Азыр ырларда мен только азан айтам деп коечпу. Азан. Машалла. Азамат, сиз жакшы ырларды билет экенсиз. Бир кол чап коюңуздар. 4, браво. 4. Азырынча тең келе атабыз. Бүгүнкү биздин оюнубуздун мындайча айтканда фавориттери. Бул түгөйдө азырынча 2 упай бар. Эгерде утуп кетсе, дагы 3 упайды алышат. Жакшылап аракет кылыңыздар. Болгон 2 мүнөт бар сиздерде. Барыбыз бирге. 3, 2, 1. Баштадык. Жок, ырдаңыз. Бирок следующий дейт. Кийинки. Көчө отурбай. Ырдаңыз. Мындай билбей атсаңыз да. Кандайча кийин ырдайсызбы? Кийинки. Талайыма тартып элең. Таңдашы. Ким ырдайт? Мелия. Жок. Бактыгүл Бадиева. Эң сонун биринчи таптык. Алайы 30 жаштыгыдай берисе, от жанган 30 жаштыгыдай берисе. Ким эле? Кийинки. Акка деген сөзүңдөн анан Санжар. Мен бараман. Санжар Ричмес. Кийинки. Эң кыргыздын Жидеш. Жок. Жашоону илген Кийинки. Жакшы ырдап берип атат бирок сизге. Ошол күндү Бактияр. Бактияр Токторов. Эң сонун биз тобу. Экирди тура таптык азырынча. Тириликте алыстан калың болу сагынып тоо үстүндө карайт бизди. Кийинки. Кызалыктар Токунамаңыз. кыздын сылык күнөс кызыл көлөн сен менин. Нурмат Шадыров. Кызды күнүн көрсөң кыз. Бекборбиев таптык. Үчүнчү таптык. Бияқты карабаңыз, өзүңүз табыңыз. Болду. Кийинки. 3 болду азырынча, 3 болду. Кийинки. Ырдай электеле кийинчи киресиз. Кап. Сиз катурдайт турасызбы? Сизге эстелика сатып ал. Сиз жакшыбы? Баары жакшы эле. Сарсана болбоңуз. Баары жакшы. Сиз жана кийинки дебей ырдаганда сонун макта. Сиз биякты бирөөнү мектепте тапшырма өргөндө кечке бирөөнү кара өргөн адамдай экенсиз да. Кимди карап атасыз? Шпаргалыкка кетпеле. Азаматчылар качар болду бизде? Бизде 2 мүнөттө Калберди менен Насихаттын үй бүлөсүндө 3 ыр болду. Тилекке каршы. Калберди, отуруп бериңиздер. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү чоң жарыштын жыйынтыгы менен сиздерди таныштырып өтөлү. Бул жарыштагы кызыктуу болду дегендер күйөрмандар, көрүүчүлөр бир кол чаап койсоңуздар.
Бүгүн бул албетте жарышта бирөө утат, бирөө утулат, бирок ошоң менен карабастан албетте эле ар бир түгөйүбүзгө биздин белектерибиз бар. Дөлөт курулуш компаниясы сувенирдик белектерин даярдап койгон, ошолорду биз тапшырабыз, жыйынтык чыгарабыз жана кийинки баскычка ким өткөнүн ошону жарыялап жеңүүчүнү куттуктап коелу. Бир кол чаап коюңуздар. Келиңиздер. Келиңиздер. Бардык катышуучуларды жаныбызга чакырабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү оюнубуздун жыйынтыгында упайлары бар эле. Албетте эле 4-чү оюнубуз менен жыйынтыгында жалпысынан упай кошулганда туугандар, сиздердин алкышыңыздар менен бүгүнкү берүүбүздүн жеңүүчү аталган үй бүлөсүнө бир кол чаап коюңуздар. Мирлан жана Мыскал куттуктайбыз. Биз айтмакчы, бирөө утулат экен, бирөө утат экен, сиздер дагы жакшы эле утса экен деп аттык, бирок тилекке каршы ушундай болуп калды. Эми биз сиздерди кур кол кетирбейбиз, белектерибиз бар. Биздин Дөлөт курулуш компаниясы жөн эле батир бербестен ар бир катышуучубузга мына ушундай сувенир белектерин дайындап койгон. Урматтуу мырзалар, сиздер үчүн муну деген сиздерге тапшыралы. Ичинде дептери, алтын калем жана акылдуу термостары бар. Бул заманбап доорду ар бирөөңүзгө керек. Жана албетте эле бир гана жеңүүчүгө үй бар экен деп эле ойлоп калбаңыздар. Дөлөт курулуш компаниясы баарыңыздарды чакырат. Барып түгөйлөр таймашынан келдик десеңиздер, сонун түшүндүрүп беришет. 10 жылдан 15 жылга чейин эч кандай баштапкы пайызы жок, төлөмү жок, бөлүп төлөсөңүздөр болот. Сиздер дагы алып алыңыздар. Биздин жеңүүчүбүз менен кошуна болосуздар буюрса. Жана түгөйлөр таймашынын расмий өнөктөшү бар. Ар бир үй бүлөгө бул жалайык маанилүү нерсе экен. Анткени мырзалардын майанасынын 3/1 бөлүгү эле жалаякка кетип калат. Ошондуктан Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн Кыргызстандагы номер 1 жалаяктар болгон Mini компаниясына ыраазычылык билдиребиз дагы. Сиздер үчүн мына 2 жумалык запас менен бир ушул жалаяктарды тапшырып коелу. Мына келиңиздер. Бул буюрса силердин болочоктогу балдарыңарга деп биз жакшы тилек ниет кылып коелу. Жана сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Социалдык баракчаларда, YouTube баракчаларыбызда, комментарийлерде ой тилектериңизден бөлүштүрүп туруңуздар. Жана бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Улуттук телерадио берүү корпорациясында түгөйлөр таймашы. Эмки таймашта дагы сиздер менен кызыктуу оюндар күтмөк.